رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان رمضان يا رمضان بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. Урматтуу мусулман бир туугандар, урматтуу телекөрүүчүлөр, биздин мекендештер, жараткан Аллах Таала кайрадан ушундай улуу күндөрдө, түндөрдө жолугууга мүмкүнчүлүк бергенде көптөгөн шүгүрлөр айталы. Туткан орозоңуздарды Аллах Таалам кабыл кылсын. Кайрадан сиздер менен түз эфирде жолукканыбызга аябай кубанычтабыз. Бүгүнкү биздин сиздер менен сөз кыла турганыбыз бул албетте мына ошол даават. Жакшылыкка чакыруу, жамандыктан кайтаруу, мына ошол ислам аалымдарынан, ислам ааламынан өзгөчө үлгүлүү болгон кээ бир окуя, аят хадистерге токтолуу менен бирге мына ошол бири-бирибизди жакшылыкка чакырууну эп көрүп, туура көрүп турабыз. Кезектеги Рамазан сабагы менен кайрадан сиздер менен. Жараткан Аллах Таала барыңыздарга ыйман, исламда кадамыңыздарды бекем кылсын. Туткан орозоңуздарды кабыл кылган болсун. Азирети Умардын, Пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдын улуу сахабаларынан, экинчи халифа. Мына ошол Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллам мен акыркы пайгамбармын. Менден кийин пайгамбар жок. Эгер менден кийин пайгамбар боло турган болсо, албетте бул Азирети Умар болмок дейт. Анткени Азирети Умардын таквалыгы, адеп ахлагы, кулк мүнөзү мына ошол пайгамбарлардын адеп ахлагындай, пайгамбарлардын таквалыгындай болгондугу үчүн. Мына ошол Азирети Умардын кээ бир осуяттарына, кээ бир биз үчүн айткан, биз мусулмандарга пайдалуу болгон насааттарына бүгүн токтолууну туура көрүп турам. Анткени Рамазан айы бул өзүнчө бир биз үчүн сабак боло турган болсо, мына ошол Рамазан сабактарына кошумча мына ошол Азирети Умардын сөзүнөн пайдаланып, иншалла Рамазанды таквалык менен, ибадат менен өткөрүүгө бир түрткү болот деген ишеничте, иншалла ушул Азирети Умардын кээ бир осуят, насааттарын сиздерге сунуштоонун туура көрүп турам. Азирети Умар өзүнүн насааттарынын биринде: "Ла хайра фикум иза лам тaquluha ва ла хайра фина иза лам нaqbaluha minkum." Силердин араңарда жакшыңар жок. Эгер мына ошол кээ бир кемчилдиктерди, бузукулукту, күнөө иштерди, жаман иштерди айтпаса, ал эми мына ошол нерсени кабыл албаган болсо, анда биздин арабызда жакшылар жок дейт. Мына ошондуктан дагы урматтуу мусулман бир туугандар, кээ бир күнөө, жаман иштерди тыйбасак, кээ бир инсандар бизди жаман иштен тыйса, ошону кабыл албасак, анда биз Азирети Умардын айтуусу менен жакшы адамдардын катарына кире албайт экенбиз. Азирети Умар экинчи бир сөзүндө: "Ла яби'анна бисугикум инсанун илля инсанун яқилул бай." Силердин базарыңарда базар илимин билбеген, акыл эси ордунда болбогон адам соода кылбасын дейт. Кимде ким соодага, базарга чыга турган болсо, анда ал албетте соода илимин, сооданын шарттарын, канткенде арам соода болуп калат, канткенде адал соода болуп калат, ошону билген инсан гана чыгып базарыңарда соода кылсын дейт. Азирети Умардын айткан осуяттарынан: "Ва алейка бис-сидq ва ин каталак." Башыңды алса дагы, өлтүрсө дагы, сени ажалга алып барса дагы, акыйкаттан тайбагын, чындыкты гана сүйлөгүн. "Иттaqi masari az-zalimin." Залымдарга шерик болуп калуудан, залымдар менен табакташ болуп калуудан сактангын дейт. "Хафиз алал муслимин." Мусулмандардын, мусулман бир тууганыңдын хакын сактагын, абийирин ачпагын. "Иннамал муъминуна ихва фа аслиху байна ахавайкум." Чындыгында ыймандуулар бир тууганын ардын ортосунда мамилеңерди бекемдегиле деп Аллах Таала кереметтүү Кур'анда да бизге эскертет. "Ва ла такул илля закиян." Эт жегенде мына ошол бисмилла, Аллаху акбар деп адал, мууздалган гана эттерди жегин, арам тамактан алыс болгон деп экинчи насыятын айтат. "Ва iyyakum wal ghadar." Өзүңө окшогон мусулман бир тууганың деги эле адамзатка саткындык кылбагын, чыккынчылык кылбагын дейт. Анткени чыккынчылык бул аябай инсан үчүн чоң күнөөлөрдөн жана мына ошол адамдын кадыр баркын кетире турган, жараткандын каргышына алып бара турган жаман сыпаттардан. Мына ошондуктан дагы Азирети Умар iyyakum wal ghadar, саткындык кылуудан, бири-бириңерге чыккынчылык кылуудан сактангыла дейт. "Ла жадида лиман ла qadima lah." Тарыхы болбогондордун келечеги дагы болбойт дейт. Тарыхы болбогон элдин келечеги дагы болбойт деп, бул дагы мына ошол Азирети Умардын сөздөрүнөн. "Алейкум ва зикруллах фа инна фихи шифа." Азирети Умар айтат: "Аллах Тааланы көп зикир кылгыла. Анткени Аллах Тааланы зикир кылуу бул адамдын ден соолугун чыңдап шифа боло турган болсо, ва iyyakum зикрун нас фа инна фихи да." Адамдарды зикир кылуу, адамдарды сөз кылуудан сактангыла. Анткени адамдарды сөз кылуу бул адам баласына оору алып келет. Аллах Тааланы сөз кылуу, Аллахты эстөө адамдарга шифа берет. "Кун лираятика кама тухиббу ан якуна лака амирук."
жетекчиң сага кандай, сенден чоң болгон начальнигиң сага кандай мамиле кылуусун кааласаң, кол астыңдагыларга дагы мына ошондой сылык бол дейт. Албетте урматтуу мусулман бир туугандай, бүгүнгүдөй Рамазан кечелеринде сылык болгонго, жумшак болгонго аракет кылалы. Мына ошол сылыктык, жумшактык бул албетте биз мусулмандарга жарашкан, жараткан Аллах Таала кереметтүү Кур'анда сыпаттаган биздин сыпатыбыз. Аллах Таала Кур'анда Мухаммадур Расулуллах валлазина мааху ашиддау алал куффар. Muhammed Allah'ın peygamberı, Allah'ın elçisi. Vallazina ma'ahu ashiddaw alal kuffar. Muhammed menen birge bolgondur, kafirlarga oroy, kafirlarga katal. Ruhamau beynahum, birok biri menen musulmandarga ayabay sılık sıpayı jumşak deyt. Oşonduktan urmattуу musulman bir tuğanlar, kelingizler monday bolgon Allah'ın rahmeti jağan kündörde bir-birimizge sılık sıpayı jumşak bolgondu. Allah Taala barыбызга nasip kılgan bolsun. Sılıktık, jumşaktık mına oşol biz musulmandardın sıfatı. Oşonduktan dagı Hazreti Umar dagı mına oşol жетекчиң сага кандай мамиле кылуусун кааласаң, sen dagı kol astыңдагыларга мына ошондой сылык сыпайы жумшак болгон дейт. Вала танзуру иля сияма ахадин, вала салатихи, валакин унзуру иля сидқи хадисихи иза хадаса, ва аманатихи иза утмина, ва вар'ихи иза ашfa. Hazreti Umar aytат, bir insandын окуган намазына, жоолугуна, кийген кийимине, туткан орозосуна карабагыла. Балким ал инсанга баа берем десеңер, бүгүн биздин коомчулукта дагы бар. Жоолук кийип алуу ушинтти. Sakal koyup alıp uşinti. Davetke çıkıp gelip uşunday kıldı benim bir tanışım dep arızdanıp mına oşol emne jakşı nerse tapkansıp internetke жазганı var, başkası var. Hazreti Umar aytat, bir adamdın namaz okuganına karabagıla. Tutkan orozosuna karabagıla. Eger al adamdı bağlayayım desenger, kadir barkın bilem desenger, anda al adamdı karay turgan nersesi bul. Walakin unzuru ila sidqihi iza hadasa. Söylese, söylegen sözünün çinçildığına karab bağ vergile. Eğer Allah Taala tarafından bir amanat verilse, amanatka hıyanat kılbayбы. Mına oşonsuna karap bağ vergile, wa warihi iza ashfa. Eğer alууга mümkünçülük bolup tursa dagı, urdoogo şart bolup tursa dagı, uğurluk kılbagan, birödükün körgözüsen alıp koybagan, mamlekettikin tonoого mümkünçülügü bolup durup, koy bul mamlekettiki, bul koşnanıkı, bul çoğuçunduku, bul menen akım emes, bul aylığıma kirbeyt. Aylığımda adalda olayın dep durup, mına oşol iştegen jumuşunan начальник körбей kalganda, охрана körбей kalganda, mına oşol firmanın başkanın buyumun albagan adam, mına oşol çınıgı takva adam deyt. Hazreti Umar aytat, okugan namazına, joğuluğuna, orozosuna emes, balkim karayım desenger, süylese çın süyle otağı sözüne karagıla, amanat verilse hıyanat kılbay atağı şansına karagıla, anan urdoogo, aluğa, korrupsiya kılууга mümkünçülügü bop durup, korrupsiya kılbay koygan bolsa, adal, taza iştegen bolsa, mına oşonsuna karagıla, mına oşol men adam balası bağlanat et. Antkeni namaz okugan menen, joluk salıngan menen, Kudayдын kudreti özgöçö, mına akırkı zamanda bizdin doğurdu köp insandardı körüp atabız. Joğuluğu menen, sakalı menen çıkıp, ırdagany var, bilegeni var, TikTok'a çıkıp tayrangdagany var. Bunun bardyk albette musulman kız je, musulman adam kıla turgan iş emes. Alardan ülgü albastan balkim amanata hıyanat kılbasa, takvalıkta beken bolsa, oşolordan ülgü örnek alууга barıngızdardı çakırıp ketebиz. İnsan bar jerde kataçılık bar eken, albette mına oşol keyde namazını okugan menen, orozosun karmagan menen, pendeçilik kılıp aşağı kılıp, ilimsizliktin ayınan mına oşol toydo başkada biylep koygan eje karındaşlarыбыз dagı jok emes. Albette bul nerse biz musulman ayaldarынан jat görünüş. Kudayım buyursa akırındık menen bari orduna kelet. Mına oşol Ramazan kündöründe inşallah orozonun urmatına Allah Taala jüreklerine takvalık berip, çınıgı musulman ayalına siyaktуу, musulman ayalının sıfatı menen sıfatlalıp, mına oşol tarıhtagı Ayşe nebizden, Fatime nebizden örnek ülgü alıp, mına oşolor siyaktуу inşallah uyattуу bolgondu. Jana erten kıyamat oşolor menen beyişte birge bolgondu jalpı eje karındaşlarыбызга Allah Taala nasip kılgan bolsun. İhtarisu minen nas bisu'iz zan. Adamlar tuğralu jaman kümen kılууdan saktan kıla deydi. Adamdardın akısında jaman kümen kılууdan saktan kıla deydi. Özgöçö бүгүnkүдөй oroza kündöründe. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem eki ayal süйлөшүп отқан екен жанына барды дагы. Эрте менен адал нерсе менен ооз жапкан экенсиңер, саарлык жеген экенсиңер. Бирок арам менен оозуңарды ачып алдыңар. Түкүргүлө дедиле, жанагы эки ayal түкүрдү эле, оозунан кан чыкты. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan ayında gıйбатыңа токтотуп турсаңар болот эле. Бирөөлөрдү сөз кылган токтотсоңор болот эле. Өзүңүз сыяктуу башка бир мусулман бир тууганың тууралуу жаман күмөн кылуудан сактан. Эрте менен адал нерсе менен ооз жапкан экенсиң, бирок азыр
ооз ачарга жетпестен. Ооз ачар болгонго чейин эле арам нерсе менен оозуңду ачып койдуң дейт. Албетте бул мына ошол гыйбат эле. Түкүргүлө дедиле, мына ошол эки аял түкүргөндө оозунан кан чыкканы бул. Мына ошол пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын бир можизасы. Анын сыңарындай, урматтуу мекендештер, мурдакы сабактарыбызда айткандай, Рамазан дегени бул ачкачылыктан эле тосулуу эмес, балким мына ошол жаман күмөндөн, ушактан, гыйбаттан, жаман адеп ахлактан дагы тыйылуу дегени. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам эртең кыяматта кээ бир инсандар орозо болуп барат, бирок ал адамдардын орозодон тапканы тек гана ачкачылык дейт. Орозодон өзү адам сооп табыш керек, Аллахтын рахматын бейиш табыш керек. Тилекке каршы кээ бир адамдар ачкалыктан башка эч нерсе таап барбайт дейт. Бекер эле кечке ачка жүргөнүбүз калбасын. Орозо кармадыкпы, демек динди толук алалы. Диндин кээ бир бөлүгүн алып, экинчи бөлүгүн, экинчи тыюуларды калтырып коюп, каалаганыбыздай калчап, каалаганыбыздай гыйбат менен, ушак менен күн өмүр өткөрбөсөм, урматтуу мусулман бир туугандар, мына ошол гыйбаттан жана өзүбүз сыяктуу башка мусулман бир туугандардан жаман күмөн кылуудан сактанууну Аллах Таала баарыңыздарга насип кылсын. Анткени башка бирөө тууралуу жаман күмөн кылуу орозобуздун кадыр баркын, балким орозобуздун соогун дагы кетирип коюуга пайгамбар баса белгилеп айткандай, балким оозубуздун ачылып калуусуна дагы бир себеп боло турганчалык деңгээлдеги чоң күнөөлөрдөн. Ошондуктан мына ошол гыйбаттан, ушактан алыс болалы. Da amra ahika ala ahsanih. Bir tuğanыңдын ишин биринчилерден болуп бүтүрүп бер. Bir tuğanыңдын ишин алдына кой. Жакшы кылып бүтүрүп бер. Өзүңө болсун, ал эмне болсо ошо болсун дебестен, балким мына ошол өзүңө каалаганды өзгөгө дагы каалагын деп Азирети Умардын кезектеги бизге айткан насаты. Кул иза алимта васмут иза жахилта. Билгениңди айт, билбейсиңби унчукпа. Бүгүн тилекке каршы урматтуу мусулман бир туугандар, мына нерсе пайда болуп, билген да билбеген да, колунан келген келбеген дагы прямой эфирге чыгып алып, бардыгы жанакындай мотиватор, адамдарга мотивация берген, кеңеш айткан, сабак өткөн, мына ошондой бардыгы эле бир жанакындай кыйын болуп кетти. Билгениңди айт, билбегениңди унчукпа деп Азирети Умардын осуяты. Андыктан мына ошол бир аз абайлайлы. Колумда телефонум бар, өзүм билем, өзүмдүн бар акчам, өзүмдүн страницам деп чыгып алып туруп, ойго келгенде оттой бербейли. Мына ошол ар бир сөзгө жооп беребиз. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мына ошол өзүн Муаз деген сахаба менен баратып, Муаз разияллаху таала анху, я Расулаллах, бейишке киргизе турган, тозоктон алыстата турган амал айт дедиле. Азирети Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам, о Муаз, мына ошол тилиңди эле абайлагын. Пайгамбарыбыз тилин чыгарып кармап туруп, о Муаз, ушуга абайласаң, Аллахтын рахматына бейишине жетесиң дедиле. Азирети Муаз, я Расулаллах, нахну муакизуна бима натакаллам. Сүйлөгөн сөзүбүзгө да жооп беребизби? Сүйлөгөн сөзүбүзгө дагы Аллах Таала азаптайбы дедиле. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам, сакалатка уммук я Муаз, ой куруп кеткен Муаз, адамдар мурду менен, пешенеси менен сүйрөлүп тозокой эмненин айынан ыргытылат дейсиң? Албетте мына ошол тилинин айынан ыргытылат дейт. Андыктан урматтуу мусулман бир туугандар, бүгүнгүдөй Рамазан кечелеринде иншалла билген нерсени сүйлөйлү, билбегенди унчукпайлы. Азирети Умардын бизге айткан осуяты. Ашкан нас мен яшка бихин нас. Адамдардын эң бактысызы өзгөлөрдү бактысыз кылган, бирөөлөрдүн турмушун бузган, уруштурган, жанжал кылган, ортодо фитна салган. Кээ бир адамдардын хоббиси ушулчу. Ушу жеткен жерде ушул темасы ушул сен жөнүндө да. Анын сыңарында урматтуу мусулман бир тууган, өзүбүздүн айып менен алектенели. Биздин бүгүн дуалардын кабыл болбой атканын, ушундай улуу кечелерде дагы сурасак, сураганыбызды Кудай бербей атканын себептеринин бирөөсү Ибрахим ибн Адхам айткандай, иштахалтум би уюбин нас, адамдардын айыбы менен алектенип, өзүңөрдү унутуп койгондун айынан Аллах Таала дуаңарга жооп бербейт дейт. Андыктан урматтуу мусулман бир туугандар, бүгүн мына ошол эмне? Адамдардын эң бактысызы өзгөлөрдү бактысыз болууга үндөп ошого себеп болгону дейт. Кээ бир семьяларды ажыраштырууга, уруштурууга, дос менен досмусун мамилени бузууга, башкага жеткен жеринде мына ошол гыйбат менен эшматты ташматты сүйлөп өткөргөн. Албетте бул ушак маселеси, гыйбат маселеси мурдаракта аялдар ушакчы, аялдар гыйбатчы дей турган болсок, бүгүн мына ошол Абшүкүр устазыбыз айткандай, эгер конкурс кыла турган болсо, кээ бир эркектер гыйбат кылуу боюнча, ушак кылуу боюнча аялдардан өтүп рекорд койдук. Андыктан мына ошол тилибизге абайлайлы, Рамазан күндөрүндө тилибиздин айынан, туткан орозобуздун сообунан кур калбайлы, урматтуу мусулман бир туугандар. Ал-хаккул кадим ла юбтилуху шей'ун. Акыйкат канча заман өтпөсүн, убакыт өтпөсүн, бул жоголбойт. Акыйкат бул жокко чыкпайт. Мына ошондуктан дагы дайым акыйкат тарапта, туура тарапта бололу.
El-hakkul qadim la yubtiluhu şey. Haqiqatni hiç bir neme zamandan özgörüsü savremeyin ne bolabızmı zaman bop bolabızmı haqiqat boydan turat al haqiqat özgörбейт жана жок болбойт. La yurham man la yarham ырайым кылбаган ырайым көрбейт дейт. Жана жогоруда да айттым. Урматтуу мусулман бир туугандар, бүгүнкү Рамазан сабагынан сиздерге Азирет Умардын кээ бир осуяттарына токтолдук. Кудайым буйрса келерки сабактарда дагы бир канча осуяттарына токтолууну иншалла убакыт болсо, мүмкүнчүлүк болсо дагы сиздер менен эфир аркылуу кезиккенде дагы сөз кылабыз. Жараткан Аллах Таала ушул уккан Азирет Умардын осуяттарына, насааттарына амал кылуучулардан кылсын, туткан орозолорду кабыл кылсын, жараткандын жаркылдаган жакшы күндөрүндө амандыкта жолугууну насип кылсын. Аман болуңуздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Ramadan ya Ramadan, Ramadan ya Ramadan.